Assalamu алейкум, ардактуу кадырман телекөрөрмандар. Аянда кайрадан дагы бир суроо кызматыңыздарда мен Жанара Атабекова. Бүгүн дагы коомдогу көптөгөн суроо талапты жараткан жана ошондой эле түшүнбөстүктү жараткан суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Бүгүн биз кыргыз элинин жалпы бүгүнкү күндөгү ал акыбалы туурасында кеп куралы деп турабыз. Улуу ойчулдардын айткан сөзү бар. Жаштар бул коомдун прогрессивдүү күчтөрү деген. Анын сыңарындай бүгүнкү күндө биз шенген нерсе болгону алдыга эң жакшы кадам таштап аткан жаштар болуп калды окшойт. Бүгүн дагы мына ошондой мыкты жакшы идеялар менен, жакшы демилгелер менен жана ошондой эле көкүрөгүндөгү эң бир жакшы ойлор менен көптөн бери мына ошол чынчылдык, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келген мыкты инсан менен баарлашабыз деп турабыз. Бүгүн бизде мейманда Калыс деп аталган саясий кыймылдын жетекчиси, төрагасы Жеңиш Молдохматов. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Биздин студияга келгениңизге ыраазычылык билдирейин. Катары келген кадамыңызга сооп жазылсын. Сизди биз мына ошол биз айтпадыкпы, жаштар коомдун прогрессивдүү күчтөрү деп. Анын сыңарындай сизди мына ошол бизди бир жакшы жакка алып бара турган күч сыяктуу кабыл алгандар дагы бар да. Анын сыңарындай мына ошол ишиңизге ийгилик каалайлы. Эң алгач эле сизди мына ошол сизден сурай турган нерсе бүгүнкү күндөгү ал акыбал болуп турат да. Анткени ар тарабында сөзсүз түрдө ойлондура турган суроолор бар. Мына ошол суроолорго жалпысынан сиз сыяктуу патриот инсандардын көз карашы кандай болду экен деген ниетте жооп алалы деп эфирге чакырдык. Анткени биз буга чейин дагы бир суроодо бир топ сиздин демилгелер, бир топ жакшы баягы көйгөйлүү маселелерди абдан жакшы бир чечкиндүү көтөрүп чыкканыңызды эфирге алып чыкканбыз. Анан негедир баягы көптөн бери же эфирден жолукпай калгангабы, же болбосо баягы ортодогу шайдоолор тоскоолдук кылдыбы, негедир активдүүлүк жоголуп бараткан сыяктуу сезилет да. Рахмат, алгач сиздерге ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун, айткан тилектер кабыл болсун дегендей. Анан бир чети мен кошулам, бул шайлоодон кийин кичине убакыт керек болду окшойт. Азыр жаңы күчкө толуп, жаңы бир ойлорду, жаңы идеяларды алып чыгалы деп турган кез. Анын үстүнө сиз айткандай бул мамлекетте кырдаал өтө жакшы эмес. Анын ичинен эми бөлүп айтышыбыз керек да, экономикалык кырдаалды айталыкпы же жалпы мамлекеттин коопсуздугу дагы бир нече бөлүккө бөлүнөт да. Ичинде маалыматтык коопсуздугу бар, диний коопсуздук мына бүгүн көтөрүлүп аткан. Жалпылап айтканда бүгүн мамлекетте акыбал мындай бир өтө жакшы эмес, өтө жаман дагы эмес. Мындай бир ортодон төмөнүрөөк болуп турган кез, мына ушуну колдон чыгарбастан жакшы бир иликтөөлөрдүн негизинде анан бир кадамдарды кылышыбыз керек деген негизде бүгүн иштеп атабыз. Кудайым буйрса жакын арада ушул бөлүктөр боюнча биз жалпы коомчулукка чыгарабыз. Мамлекеттин коопсуздугу кайсы жерде кандай сакталышы керек, кайсы жерде кандай кооптуу нерселер бар, ал маселелердин чечүү жолдору кандай деп талдап беребиз. Жакшы. Маалыматтык коопсуздук дедиңизби? Биздин эл өзүңүз жакшы билесиз, баягы кене баягы саман өрттөнүп тур десе, Самарканд өрттөнүп тур деген сыяктуу кабыл алат да. Анын сыңарындай маалыматтык коопсуздук бул мына ошол майдадан башталабы деп атам. Сиз азыр айткансыз, бул коомдогу ал акыбал жакшы эмес деп. Мына ошондой жакшы эмес деп айтуудан кайсы бир деңгээлде элдердин алдыга болгон бир ишеничин жоготуп албайбызбы? Жок, менин оюмча биз элди алдабашыбыз керек да. Эң биринчи маалыматтык коопсуздуктагы негизги нерсе болсо керек, бул элди алдабоо. Маалыматтык коопсуздук туура айтасыз, бул эл менен тыгыз. Мамлекет бул элден куралат да. Демек эл шайлаган бийлик келет. Бийлик ошо элдин мүддөсүн аткарууга кызмат кылышы керек. Демек элдин алдына кызмат кылууда элге туура маалыматтар жеткириш керек. Эгерде кооптуу маселе болсо, кооптуу жагын айтыш керек. Аны жөн эле кооптуу дебестен, аны талдап, анан чечүү жолдорун көргөзүш керек, багыттарды көргөзүш керек. Маалыматтык коопсуздук боюнча мен жөнөкөй тил менен эле түшүндүрүп берейин. Кыргызстан 91-жылы эгемендүүлүктү алгандан баштап бардык нерсеге эгемен болгонбуз. Бардык нерсеге эркиндик берилген, бардык нерселерге уруксат берилген. Мына бүгүн карап көрсөңүз, ким кааласа каалаганын айта алат, каалаганын жаза алат, сүйлөй алат. Ошол эле мезгилде маалымат коопсуздукта бул массалык маалымат каражаттары 4-үнчү бийлик деп коебуз го. Ошонун эркиндигин бир баалап көрүшүбүз керек. Интернет булактары, бардык ресурстар бизге ачык. Мына ушулардын оң жагы да, терс жагы да бар. Тилекке каршы терс жагы көбүрөөк болгондой сезилет да. Неге? Элдин баалуулуктары, анын баягы каада салттары, ишенген дили, жада калса тилинен бери сынып баштады да. Анткени башка мамлекеттин, башка элдердин баалуулуктары кирип атат. Жаман чоочу нерселер кирип, ошонун баарын биз тез кабыл алып атабыз. Бул маалыматтык коопсуздукту коргонууда бир кандайдыр бир иш-чаралар өткөрүлбөй атат да. Эң эле жөнөкөй мисал карап көрүңүзчү. Кичинекей балдарыбыз
компьютерді басқанда интернет сайттардан қалаған нәрсесін ала алады, қалаған нәрсесін көре алады, жана қалаған нәрсесін қыла алады. Мына ошонун жаман жагы, біз балдарга мурункуда тарбия бере албай калдык да. Алар ошо ачык маалыматтын негизинде өсүп, бүгүн ошо жетилип келе атышат. Эртең кандай болот мамлекеттин келечеги, мына ошого байланыштуу болуп калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү. Мына ошол биз азыр бир аз баягы жагымсыз жагына токтолдук да. Анан ошол эле эркиндиктин, ошол эле эмендүүлүк, көз карандысты айтып атасыз. Мынакей 4-чү бийлик айрыкча массалык маалымат каражаттарына ким кандай кааласа, мисалы, бийлик деле ошондой сындай беребиз. Башка мамлекеттерди карасак, бир гана баягы теле же болбосо радио жаатын албай эле коюп, үйдүн ичинде баягы бийлик жөнүндө сөз айтуудан коркушат да. Бул кайсы бир деңгээлде жакшы жагына киреби же жаман жагына киреби? Эгер жакшы жагына кирсе, биз мына ушул өтө бир демократия деп айтабызбы, же эркиндигибиз мененби баягы бийликтегилерге дагы ишенбестикти өзүбүз жаратып алган жокпузбу? Демократия деген эмне? Демократияны биз туура эмес талдап, айтор ушу айрым учурда демократияны туура эмес түшүнгөнүбүздөн улам биз ушу туура эмес багытка кетип калдык да. Бүгүн демократия деген бул мыйзамдуулук деген нерсе да. Демократияда бул эркиндик деп эле каалаганыбызды кылып, каалаганыбызды айта берген бул туура эмес. Анын чеги болот да, эркиндиктин да чеги болот. Айтор мен айтарым бул негизги ушу массалык маалымат каражаттарын жөнгө салууда, деги эле ушу эркиндикти жөнгө салууда, аны бир багытта жана бир калыпта алып кетүүдө бийликтин бирден бир милдети болушу керек. Эң жөнөкөй мисал айта алышым, мына азыр жанагы экстремизм, терроризм, радикализм боюнча көп маселе козголуп атпайбы? Эмне үчүн биз жалгыз эле мусулмандарды күнөөлөй беришибиз керек? Эмне үчүн биз ислам террорчулары, ислам фундаменталисттери деп аташыбыз керек? Мына биз жакында тегерекстөө өткөрдүк. Ушул жерде аалымдар, ажекелер, бардык теге ушу диний багытта илимий ишмерлерди чакырдык. Ушул жерден талдап 10 пунктудан турган чоң сунуштаманы бийлик бутактарына бердик. Президенттен баш болуп, теге жогорку сотуна чейин. Ал жерде эмне деп жазып атабыз? Эң биринчи мамлекетте тынччылык болуш үчүн, радикализм менен терроризм курчуп, өрчүп же болбосо пайда болбош үчүн эң биринчи маалымат коопсуздукту карашыбыз керек деп атабыз. Анын ичинде мен 2-3 пункту атап берейин. Биринчи, массалык маалымат каражаттары кайсы бир ушу диний багытта комментарий алууда ушу диний ишмерлерден алса деп атабыз. Чала молдолордон эмес. Себеп чала молдолор дагы эмес. Мен түшүндүрүп берем. Себеп акыркы учурларда ушу айрым массалык маалымат каражаттары жадагысы ушу телевидениялар түз эфирден чыгарып атышат. Ислам жаатында бир илими жок, бир акылы жок, билими жок адамдарды Кыргызстанда эмне көп десе, арча көп жана серепчилер көп дегенде, арчанын артына теге алдына теге серепчини коюп алып эле ошолордон комментарий алып атат. Алар эмне деп атышат? Алар коомду мындай бир радикалдышуу, курчуу бир эмесин шыкпоосун алып келатат да. Алар айтып атат, сакалчандарга тыюу салыш керек, хиджаб кийгендерге тыюу салыш керек, мусулмандын баары террористтер, ислам террорчулары деп атышат да. Муну уккан жөнөкөй бизге окшогон мусулмандар кыжырыбыз келет. Анан бара-бара мамлекет ушундайларга жол бере берген сайын мамлекетке каршы коомдо мындай курчу пайда болот. Мына ушундайларды жөнгө салыш керек. Бул биринчи деп атабыз. Ошон үчүн биз пунктка кабыл алдык. Массалык маалымат каражаттарынан коргоо кеңешинде кезекчи жыйында кабыл алынсын. Ислам террористтери, ислам фундаменталисттери, исламисттер деген терминдерди алып салгыла. Себеп ислам бул дин. Бул өтө таза, бул биздин дин. Ал эми терроризм бул башка нерсе. Бул мусулман террор боло албайт. Жана ислам террорчулугу деген болбойт, мындай түшүнүк жок деп атабыз. Ошондой эле анын ичинде дагы бир пунктун айтып атабыз. Мамлекет деги эле ушу маалымат каражат теге коопсуздугунда коомчулукка, элге бир нерсени түшүндүрүп бериш керек деп атабыз. Бул дин менен терроризмди элге түшүндүрүп, бөлүп, ажыратып берсин деп атабыз. Көрдүңүзбү? Бийлик бүгүнкү күнү коомго дин деген эмне, терроризм деген эмнени жалпылап берелик да түшүндүрмөсүн. Мына ошону элге түшүндүргөндөн кийин анан элдин ичинде кандайдыр жакшы пикир пайда болот. Бүгүн мусулмандар десе эле жанагы айрым бейөкмөт уюмдар, НПОлор, айрым массалык маалымат каражаттарын улам исламисттер, террористтер деп берип атканынан улам мусулмандар десе эле сакал койгондор, дамбал кийгендер деп элестетип атышпайбы? Биз эмне мусулман эмеспизби же биз баарыбыз эле террорист болуп калабызбы? Ошондуктан массалык маалымат каражаттарында эркиндиктин да чеги болуш керек да. Муну сөз түрдө бийликтин
көзөмөлүндө жана анын түздөн түз милдети катары мен баалайм. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндөгү коомдук абал туурасында кеп куруудабыз. Эгерде суроолоруңуздар бар болсо, кайсы бир деңгээлде бизге кошулууну кааласаңыздар, анда 91-70-70 сандарын терсеңиздер болот. Эми биз мынакей айтып атпайсызбы, мына ушул массалык маалымат каражаттары мына ушул сөздөрдү лексиконунан алып салсын, терминдерди. Андан тышкары бийлик мына ушул ислам менен терроризмди бөлүп түшүндүрүп элге берсин деп. Кыргызда сөз бар, балык башынан сасыйт дегенчи. Балким биздин ушул бийликтегилер ушул нерсени түшүнбөй аткансыңар. Албетте, мына карап көрсөңүз. Балким ошолорго биринчи талап коебуз. Мен сиз менен толук кошулам. Биз ошон үчүн жана 10 пунктудан сунуштама берип атабыз да. Анын ичинде биз бекеринен жазган жокпуз да. Мамлекет деп атабыз. Дин менен терроризмди элге талдап берсин, бөлүп ажыратып берсин деп атабыз. Антип десек, мына кечээ шайлоо алдында айрым саясий партиялар элдин алдына чыгып, эмнелерди убада кылды эле. Ыймандуулукту алып келебиз, адилеттүүлүктү алып келебиз. Ыймандуулук деген бул өтө чоң сөз да. Анан жоопкерчилик. Бүгүн эмне болду? Ошол эле партиялардын ичинен эле чыгып атышпайбы? Намазканага каршы чыгып атышат. Анан бийлик сиз айтканда башында ушундай бир састыктыклар болуп аткандан кийин, анан элге ким жеткирет деген маселе да. Ошондуктан биз мына жакын арада Кудайым буйрса иншалла чоң аалымдарды чакырып, чоң бир конференция өтөбүз. Ошол жерде ачык айтып, ошол жерде бир чекит койгонго аракет кылабыз да. Эми жана мен намазкана боюнча айтып кетпедимби? Ошо боюнча мен кичине бир токтолгум келет да, ошо элге да түшүндүргүм келет да. Намазкана боюнча маселени көтөргөн биздин айрым аткаминерлерди мен түшүнбөйм. Себеп алар деле ошо чет жактан окуп келген, мен билем. Чет жактан билим алган, иштеп келген. Эми карап көрүңүзчү, мына Америка Кошмо Штаттарында эң демократиянын туу чокусу деген мамлекет катары Капитолий, Ак үйү. Анын ичинде чиркөөсү да бар, намазканасы да бар. Аны эмне үчүн айтышпайт? Анда эмне аякта демократия сынып калбайт же болбосо талкаланып калбайт? Ошол эле Улуу Британияда, Англия деп түшүнөбүз. Эң демократиялуу, либералдуу мамлекет туурабы? Аякта жана гомосексуалдан баштап бардыгына уруксат берилген. А бирок алардын Ак үйүндө чиркөөсү да бар, намазкана дагы бар. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, Улуу Британияда 2 палата иштейт да. Ошо 2 палатанын тең өйдүнкү үстүнкү палатасында сессия башталарынын алдында, жалпы жыйындын алдында атайын чиркөө кызматкери чакырылат. Анан ал жерде дуа окулат. Ар бир сессиянын алдында дуа окулат. А биздин жогорку кеңеште бир аалым барып Куран окуп көрсүнчү, же дуа кылып көрсүнчү. Биздин энполор чыгат да. Исламдашып кетти, терроризм болуп баратат деп чыгат. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн ошол адамдар ошолор жөнүндө айтышпайт? Эмне үчүн аларда демократия талкаланып калбайт? Бизде бузулуп калышы керек. Анан дагы бир экинчи жагын мен айткым келет да, ошол биздин депутаттарга, жана чиновниктерге, айрым министрлер дагы мындай сөз чыгып кетип атпайбы? Кыргызстанда мусулмандар менен христиандарды салыштырып атышат. Алар айтып атышат, анда келди чиркөөнү да куруп коелу, Ак үйгө деп атат да. Кантип курабыз? Мейли конституцияда уруксат берилет, мейли курсун, алар эч ким курбагыла деп айткан жери жок да, туурабы? Алар куралы деп да демилге көтөргөн да киши жок да. Биринчиден. Экинчиден 120 депутаттын ичинен саналуу эле христиандар болуп атпайбы? Үчүнчүдөн мусулмандар 5 мал намаз окуйбуз. А христиандар болгон демалыш күнү эле чиркөөгө барат. Аларга демек кажети жок экен да чиркөө куруунун. Көрдүңүзбү? А мындай талаш маселелерде бир нерсени айтаарда, өзгөчө элге чыгаарда мен ойлойм, көпкө бир талдаш керек, ойлонуш керек да. Анткени ушундай нерселер бүдөмүк салып атпайбы? Жакшы. Бизде телефон чалуу бар экен, уюлдук байланыш болгондуктан тезинен кабыл алганга аракет кылалы. Саламатсызбы? Техникалык мүчүлүштүктөр болду окшойт. Кайрадан бизге байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. 91-70-70 сандары, андан тышкары 88-50 сандарына өзүңүздүн сурооңуздарды узуп атсаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто Калыс деп аталган саясий кыймылдын төрагасы Жеңиш Молдахматов бизде конокто. Жеңиш мырза, мынакей намазканадан тышкары дагы мынакей жакында эле төбө чачты тик тургузган десек дагы болот. Себеби ошол мусулман элинин эң бир баягы сөз түрдө буга сөз келтирүүгө эч кимдин укугу жок эле, бирок никени мыйзамдан ылдый койгон учур азыркы учурда өтө чоң талкуу жаратып атат да. Сиздердин кыймылдын жасаган аракети?
Бул мыйзам долбоору бүгүн коомдук талкууда. Анан өтө мындай бир курч талкууда болуп атат. Менин буну көп мындай талкууга салбай эле мен бир кыска эле бир жооп берет элем. Биздин өзүбүздүн туруктуу ордубуз бар, буга каршыбыз. Жана жакын арада булар боюнча чоң иш-чаралар болушу мүмкүн. Ал эми мен ошо мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттар боюнча айтат элем. Мына мыйзам долбоорун иштеп чыккан бул Аллага жаккан нерсе да. Зынакорлукка түртүп аткан ошо багыт берген депутаттын бирөө эмне болду? Бүгүн ошо фракциясынан чыгып калды, мандатынан ажырап атат. Туурабы? Соттошуп, үстүнө да бир мүшүлүш түштү. Аида Салянова боюнча экинчи мыйзам долбоорунун экинчи баягы демилгечиси да, негизги демилгечисинин бири болуш керек. Мен кишиге айтарым бир эле сөзүм бар. Ай киши бул мыйзамды ошо зынакорлукка багыттаган бир мыйзамды кое туруп өзүнүн күйөөсүнө бир көңүл буруп койсо жакшы болот эле да. Себеп билебиз ал жумуштан эмне болуп кеткенин. Биз билебиз анын күйөөсү канча миллиондорду алганын. Мына ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзамды жазаардын алдында адам өзүнө бир суроо бериш керек да. Биринчиден бул Алланын ыраазычылыгы үчүн болобу? Жана экинчиден бул коомго кандай пайда жана кандай таасир тийгизет, тиги терс таасирин тийгизет деп. Бул туура эмес мыйзам. Өтө туура эмес мыйзам. Эми элестетип көрүңүзчү. Шейх Чубак ажы айткандай, эң туура маселе коюп атпайбы? Теги алыскы айылда 2 жаш үйлөнөм деди. 60 километр алыстыкта тиги жанагы Жарандык абалды каттоочу жай бар. Жай бар. Кышында жол бөгөлүп калды. Анан ал келбейт экен, ал жазында келет экен. Экөө эмне кылат? Жазга чейин күтөбү? Же ошо зынакорлукка барып, экөө ошо Алланын алдында күнөөгө бата бериши керекпи? Деген маселе болуп атат да. Аны эгерде алар никесин кыйып койгон молдого 3 жылга кесип туруп аны тиги айдап койсо, анда эмне болот жашоо деген. Ушундай бир нерселер. Эми мен айтат элем жалпы депутаттарга. Ушул мыйзамды кое туруп, мына бүгүн эмне деген маселелер бар Кыргызстанда. Эң чоң маселе бүгүн экономикалык кырдаал өтө оор. Бажы союзуна кирдик. Мына Бажы союзунун алкагында бүгүнкү күнү биздин экономикабыздын акыбалы ыйлагандай. Эртеңки күнү эмне болот? Эч ким айта албайт. Бүгүн мына бюджети 164 миллиард менен бекиди. 27 миллиард дефицит менен чыгып атабыз. Бюджетибиз таңкыстыгы. Казынада акча жок. Пенсияны мына 11% көтөрөбүз деп атышат. Пенсияны көтөрөт, мугалимдердин көтөрөт. Кийинки киреше жагын кантип толтурабыз? Дефициттен кантип кутулабыз? Тышкы карызыбыз мына 3,6 миллиард доллар болчу. Бул бара-бара келип, ошо жылдын аягына чейин эксперттердин айтымында 3,8 миллиард, же 4 миллиардга жетиши мүмкүн деген божомолдор бар. Билесиз, 4 миллиарддан андан ашып, дефицитибиз андан ары дагы өрчөй турган болсо, эртең биздин акыбалыбыз өтө начар болуп калышы мүмкүн. Мына свет кымбаттады, газыбыз кымбаттап атат. Кыргызстан тарыхында болуп көрбөгөндөй электр энергияга 300% көтөрүлдү тарифтер. Кум маселеси чечилди. Мөңгү боюнча мыйзам кабыл алына элек. Мына ошондой эле биздин тиги улан кыздарга күйө турган депутаттар болсо 1,5 жыл болду талкууда жатат. Жанагы элдин чыныгы баалуулуктарын сактап, үй бүлөлүк бекемдикке алып келе турган жанагы мыйзамдарды биз сунуш кылдык элек. Мына ошолордун үчүн кабыл алынбайт. Ушундай бир нерселер болуп атат. Анан айрым учурларда мен ойлоп кетем, ошо депутаттардын өзүлөрүнүн акылы анан жана кол менен жазылган мыйзам эмес, бул бир кайсы бир деңгээлде бир утурлай бир башка тараптардан башка да күчтөр бар. Күчтөр менен кысым менен алынып аткан мыйзамдар болушу мүмкүн да. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, коомдук абал ар бир инсанды, ар бир мен кыргызстандыкмын, мен кыргызмын деген жаранды сөз түрдө ойлондуруш керек. Бүгүн ошол коомдук абал туурасында сөз кылып атабыз. Болгондо дагы жаштардын көз карашы менен биздин талкууга кошулганга аракет кылыңыздар. 91-70-70 сандары түз эфирде иштөөдө. Андан тышкары 88-50 сандары аркылуу уюлдук телефонуңуздан СМС маалымат жөнөтүп, суроого жооп алсаңыздар болот. Ал эми азыр болсо биз сиздер менен бир саамга тыныгуу жарыялайбыз, андан соң көрүшөбүз. Биз кайрадан эфирдебиз. Түз эфир 91-70-70 сандары бизге кошулуңуздар.
Мынакей көптөгөн бүгүнкү күндө бизди ойлондурган, айрыкча талаш тартышты көбүрөөк жараткан суроолордун үстүндө баарлаша баштадык. Анан баягы сыясы курга элек деген сыяктуу учкундар али да болсо эстен кете элек, шайлоодон аз эле алыстадык да. Анан бир аз теманы бургум келип атат да. Мына ошол шайлоодо сиздердин жасаган ишиңиздер, шайлоону башка өлкөлөр укмуштуудай ажиотаж менен, укмуштуудай бир билдирүү менен аябай таза өттү деп жарыялады. Сиздер шайлоону таза деп өттү деп кабыл ала алдыңыздарбы? Жана шайлоодогу сиздердин өтпөй калганыңыздардын себеби эмне деп ойлойсуздар? Мына ошол суроого сөзсүз түрдө түз байланыштан кийин жооп күтөлүк. Саламатсызбы? Алло. Чоң рахмат. Техникалык байланыш. Жообуз. Шайлоо тууралуу айтардын алдында мен убактан пайдаланып, ушу бизге добушун берген, бизге ишенген биздин жарандарга, шайлоочуларга терең ыраазычылык билдиргим келет. Экинчиден, шайлоодон утулган жокпуз. Бул эми баягы мыйзам ченемдүү нерсе экен. Кайсы бир партия убактылуу шайлоо марасынан калып калат экен, бирок учуру менен кайра келебиз деген ишенич бар. Бүгүн анын үстүндө иштеп атабыз. Эми мен жалпысына айтат элем, дүйнөлүк тарыхта бир дагы мамлекетте таза шайлоо өткөн эмес, өтпөйт. Бул болбогон нерсе да. Албетте мен эки жагынан карап айтам. Биринчи, бул шайлоодо ушу Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде эң жакшы жана уникалдуулугу бул жанагы биометриканы колдонгон, жана жаңы технологияны, жабдууларды колдонгон менен өзгөчөлөндү. Экинчи, шайлоонун жакшы жагы бул ушу болуп көрбөгөндөй бир дагы мамлекетте, ушу Борбор Азия мамлекеттеринде болгон эмес тарыхында. Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болду. Шайлоо бүтөөрү менен 1 саат 2 саатка жетпей дароо эсеп берилди да. Добуштардын саны чыкты. Мүмкүнбү ушу? Бул болду. Эми ал кандай болду? Ал өзүнчө маселе да. Экинчи жагы бар, бул жаман жагы. Кыргызстан тарыхында болуп көрбөгөндөй акчанын күчү көрүндү ушу шайлоодо. Ушул шайлоо башка шайлоолордон өзгөчөлөнүп, эң кымбат шайлоо болуп эсептелди. Каражатты көп корот. Каражатты өтө көп колдонулду. Мен партиялардын атын атабай эле коеюн, эми шайлоо бүткөн соң. Айтор ушу биздин коомдук телерадио компаниясы КТРге бир саясий партия $3 миллион берген. Ушундай бир корутуулар болду да. Жакшы, Жеңиш мырза, бизде уюлдук телефондон чыккандар бар экен. Саламатсызбы? Жооп берип алалы. Саламатчылык. Кутман кешиңиз менен, атыңыз? Биз Бишкектен чалып аттыгыз. Угуп атабыз. Сурооңузду атыңыз? Атыбыз Майрамбек. Аха. Акыркы күндөрү биздин саясатчылар иман тууралуу эле сүйлөп калышты да, алар көрүп турабыз. Ошол эле саясатчылар улардын канчалык имандары бар. Өзүңүз дагы жанагы иман темасына кайрылып атасыз, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Жакшы. Сурооңузга ыраазычылык. Бул суроого буюрса токтолобуз. Канчалык деңгээлде ыйманды сүйлөгөн депутаттардын ыймандуулугу туурасында кеп болду. Биз жанагы суроону аягына чыгарып алалы, шайлоо туурасында кеп болуп аткан. Анан маселен эми ушундай бир чоң каражаттар колдонгон партиялар болду да. Негизинен жалпылап айтканда эң кымбат шайлоо болду. Биз бул элге чыкканда мен ушу элге да кайрылып, көп кайрылдым да. Кагылайын ушу эл ушу алданбашыбыз керек. Ушул шайлоодо мындай кымбат шайлоо болуп атат, акчанын күчү көрүнүп атат. Бир бүгүн 5000 берип, 5000 алып, анан 5 жыл кыйналбагандай болушубуз керек деп. Мына жыйынтыгын көрүп атабыз. Көп узабай эле шайлоодон бери 2 ай өттү. Бүгүн эмне болду? Ошо акчанын күчү менен келген партиялар парламентте фракция болуп, тизмеге батпай, бири-бирин сотко берип, бири-биринин мандатынан ажырап, иш менен алек болбой, алар тизмеге отуруп, эптеп орунга жетиштин баягы максатын көрүп турат да. Эптеп отуруп алып кресло. Бул жаман көрүнүш. Бул парламентаризмдин жана партиянын баягы түзүмүнүн урашына алып келип атат да. Себеп саясий партия деген эмне? Бул кайсы бир чоң бир идеянын негизинде бийликке барып, ошо бийликке жеткенде ошо идеяны ишке ашырып, анан элдин жашоосун, мамлекеттин кызыкчылыгына иштеш керек деген чоң бир саясий күч да. Ал эми биздин партиялар болсо эптеп акчанын күчү менен келип тизмелерге отуруп, алдыга жылып, анан орундарды алып, анан бөлүшүп, ошо менен орундар талашыш керек болуп калды да.
Бүгүн бир да саясий партиянын идеологиясын тегеретесине жана идеясынын ишке ашырылышына эч мындай бир жумуш аткарылган жок. Жакшы. Майрамбек мырзанын суроосу ушундай болчу. Азыр ыйманды сүйрөгөн депутаттар көбөйдү. Алардын ыйманынын бүгүнкү күндөгү деңгээли дейт. Мен бардык депутаттар деп айтпайм. Себеп мен тааныган, мен сыйлаган, кадырлаган депутат агаларым бар. Өзлөрү ушу 5 маал намаз окуган, ыйман жолунда жүргөн такыба адамдарыбыз бар. Мен аларды өтө сыйлайм. Алар менен чогуу иштешип калдык. Айрым чоң бир ушу ыйманга багытталган, жакшылыкка багытталган мыйзам долбоорлорун чогуу иштеп чыгып да калдык. Ал эми көпчүлүгүн айтат элем ушу өзгөчө шайлоо учурунда же ушу парламенттин трибунасына чыгып алып ыйман жөнүндө көп кыйкыргандар бар. Ал эми ишке келгенде ыймандын ы дегенде тамгасын тааныбай калабыз да. Ошондо эле балким өзүн көрсөтүү, пиар дейбиз го. Эң туура айтасыз, тилекке каршы акыркы күндөрү ушул жаман адатка айланып калды да. Намазды колдонушкан, исламды жамынып, ыймандуулукту колдонуп алып, анан элге жакшы көрүнүш этип, бийликке жеткенде аны ыйманды бирөө да аткарбайт. Демек ал жүрөгүндө ыйман жок деген адамда мындайлар көп. Мына биз көрдүк да, шайлоодо эң чоң эң чоң идеологияны алып чыккан партия болду да. Биз ыймандуулукту орнотобуз деп. Ошол чу дегенде эле башлаганда эле ыймандуулукту талкалап, зынакорлукка алып келген мыйзамды чыгарып атышат да. Кантип айтабыз аларды ыймандуу деп. Жакшы. Мынакей, шайлоо туурасында кеп кылдык. Биз сиз жакшы билебиз, көптөгөн жакшы идеяларыңыз баягы демилгелер менен мурдагы чакырылыштагы депутаттарга дагы көбүрөөк кайрылгансыздар. Мен баягы келиңиз шкала катары кабыл алалык, же болбосо кайсы бир деңгээлде пайызы менен сүйлөшүп көрөлүчү. Ошол мурунку чакырылыш бүгүнкү чакырылыштан көн айырмасы. Жакшы жагы кимисинде көбүрөөк, жаман жагы кимисинде? Маны айтыш азыр кичине эртерээк кылат, себеп азыркы 6-чы созов жаңы эле отуруп, жаңы эле иш баштап атат. Эми бара-бара көрөбүз го, бир жарым жылдын ичинде көрүнүп калат. Азыр эми булар аракет кылып атат, баягы жаңы эле башталып атат да. Бир сөз бар го, бул баягы эрге отурганда эле кыйшык отурган деген сыяктуу, анан ошол сыяктуу сезилген жокпу сизге? Анысы бар. Мен айтат элем 2010-жылы келген 5-чи созов бул мындай бир капысынан келип калган парламент деп айтам. Себеп алар жерден күтүүсүздөн бир 2 айдын ичинде партиялар куралып, анан ошо менен келди да. Ал эми азыркы отурган 6-чы созовдо депутаттар бул акчанын күчү менен келген депутаттар. Булар бизнесмендер, булар мыйзам менен иштеп көрбөгөндөр көбүнчөсү. Булар мамлекет кызматтарда отурбагандар, булар өзлөрүнүн кызыкчылыгында көп кызмат кылган бизнесмен адамдар. Мен аларга ыйман тилейм. Анан аларга мындай бир сабырдуулук тилеп, мен алардан бир тилек кылам, ушу бир жараткан Алладан ушулар жок дегенде бир нерсе кылсын деп. Үмүт менен жашайбыз да. Бирок мен көп ишенбейм, себеп акчанын күчү менен келген адам өзүнүн кызыкчылыгында мандат үчүн келген адамдар бир нерсе кылып ийет деп. Мына ыймандуулук боюнча жана Майрамбек байке айтып кетпеди. Бир болуп көрбөгөндөй бир нонсенс болду да ушу шайлоодо. Балдар үчүн караганда мандатка жетиш максатында, балдарын алдыга коюп карганышты, Кудай уруп кетсин деп карганышты. Бул деген чоң күнөө да. Анын үстүнө бул чоң жоопкерчилик. Кудай алдында ким ант берет? Аны мына Шейх Чубак жакшы айтып жүрөт го. Алланын алдында бир гана ушу аалымдар, мындай бир Аллага жакыныраак, Аллага ыраазы болуп турган иштердин негизинде бир ант берсе болот. Ант деген бул чоң жоопкерчилик да. Антты бериште эмне кылышты? Чу дегенде эле мандаттан ажыратып эле анан сотко беришип эле антты тебелеп кетишпеди. Көрдүңүзбү? Анан кантип ыймандуулук айтабыз? Анан мен ойлойм бул созовдун деле келечеги көп узалашы мүмкүн. Себеп бул эки нерсеге байланыштуу болот. Биринчи 2016-жылда жергиликтүү кеңеш өтүшү. Экинчи бул конституциялык чоң өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Ал күтүлүүдө. Ошо конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилет, жана ага жараша президенттик шайлоо кандай өтөт, ошого жараша парламенттин тагдыры чечилет. Эгерде бизде чыныгы парламенттик башкаруу болсун деп жаңы конституция кабыл алынып, референдум аркылуу президент шайлана турган болсо, эл тарабынан, анда парламент таркап кетиши мүмкүн. Мына эксперттердин айтымында ушундай бир нерсе бар да. Анда бизге кандай башкаруу ылайыктуу сиздин көз карашыңыз боюнча? Бизге мурунку президенттикпи же азыркыбы же парламенттик? Мен мындай деп айтат элем да, президенттик башкаруунун экөөнү көрдүк да биз. Майнап чыккан жок. Майнап чыккан жок.
эми парламенттик башкаруу деп биз 2010 жылы апрель жана июнь когулаңынан кийин ушу кандын үстүндө кабыл алынган конституциябыз болду да. Анан биз эми элдин эрки менен, элдин баягы ою менен ойной бергенибиз туура эмес. Эл кыйналып турган кезде кан жерге сиңелек учурунда биз ошол конституцияны кабыл алдык да. Ушу парламенттик башкаруу болсун деп. Бирок конституция чийки жазылган. Аны баардыгыбыз моюнга алып атабыз. Демек ушул эле конституция кала бериши керек. Бирок бүгүнкүдөй президенттик парламенттик эмес, парламенттик башкаруу болсо мейли. Ушундай болсун. Бирок эми мен айтам, көп жерден дагы, ушу көп кишилер дагы айтышат, маселе конституцияда эмес, же мындай бир чийип койгон сызыкта эмес да. Конституция бул ыкмада, мамлекетти башкаруунун регламенти деп коет да. Бул адамдарда. Кандай адамдар келсе, анан элдин тандоосунда эл кандай тандаса, ошого жараша мамлекетти өзгөрүү болот. Жакшы. Келиңиз, буга чейинки мына ушул мамлекеттин коопсуздугуна кедергисин тийгизип аткан нерселер туурасында кеп калбадыкпы? Бул эми баягы биздин оюбуз, сон пикирибиз айтылды да. Келиңиз, мындан аркысын биз азыр бизде СМС бар экен, мына ушуну окуп койгондон болот. Жеңиш агай, ыйман жолуна келгениңизге канча болду дейт? Жеке суроо экен. Эми ыйман жолуна келгенибизге көп эле болуп калды. Мен эми баягы так немесин айта албайм. Бирок бир чоң бир себепкер бар, адам бар. Ошо Мыктыбек Арсланбек агайым. Ал киши ошо чоң себепкер болду. Жакында эле ал киши менен да сүйлөшүп, анан бир чоң бир бурулуш жасап берди. Ошо мен өзүмдүн жеке жашоомду. Андан тышкары мен сыйлаган бир агаларым бар. Ошолар менен ушу бир айда жок дегенде бир жолу жолугуп турганга аракет кылам. Ошол кишилердин жардамы менен мындай бир ыйман жолуна чыныгы түштүм деп айта алам да. Демек, ай сайын мына ушул инсандар менен жолугуп, кадимки жанагы бүлө бычакты курчуткан сыяктуу, сиз дагы ыйманды курчуп турасыз, өзүңүздүн ыйманыңыз. Сөзсүз, эми ыйман деле эмес, бул баягы бизде өзгөчө акыркы жылдары өткөн 2013 жылдары көп мындай бир маселе чыгып калганда, жаштар деп эле биз төш кагып, анан улуулар десе эле улуулар болбош керек, жаштар келиш керек деп калганбыз да. Азыр мен мынтип айтат элем, жаштар ушу улуулардан бир таалим алып, алардын насаатын угуп, алардан акыл алышыбыз керек да. Мына канчалык бир жакшы агаларыбыз бар, жакшы аталарыбыз бар, ошолар менен көп баарлашканда адамдын ыйманы дагы толот, анан билими дагы, илими дагы байыйт экен да. Ошондуктан мен баарына кеңеш берет элем, улуулардан чанбай, улуулардан таалим алышыбыз керек. Жакшы, эми жанагы темага кайрылалы. Келиңиз, мына ошол биз жогоруда айткан темаларга эми баягы өзүбүздүн оюбузду билдирдик. Эми мындан тышкары сизден ошолордун чечүү жолун издеп көрөлүчү. Сиздей патриот инсандын көз карашы менен кандай жол менен чечсе болот? Мисалы, ошол эле биз сөз кылган нике боюнча мыйзамда эми баягы айла жок, экиге бөлүнүп атабыз да, бирөөлөр мыйзамды кабыл алалы дейт, бирөөлөр жок дейт. Ушул сыяктуу эле да. Анан келиңиз, баягы пайгамбарыбыздын учурунда деле ошол баардыгынын оюн угуп, анан бир жакшы ортодогу жакшы чечимдер кабыл алынган да. Анын сыңарындай баарын эле баягы өзүбүздүн оюбузду таңуулап эле ушундай болуш керек, жок мен ойлойм деп эле таңуулай бербестен, баарынын көңүлүн орутпаш үчүн кайсы бир деңгээлде чечсе болобу мына ушул нерсе? Сиздин көз карашыңызда. Мен ушуга жооп берердин алдында сизге бир суроо бергим келип атат да. Мына бир акыркы 10 жылды алалы. 10 жылда сиз мамлекеттен идеологиялык же баалуулук жактан эмне ала алдыңыз? Мамлекет сизге келип бир нерсе көргөзүп, же болбосо могу багытыңыз, могу эки жолуңуз деп көргөзө алдыбы? Жок. Демек, кемчилик ушул жерде экен да. Демек, биз мыйзамды кабыл алуу менен бул маселени чече албайт экенбиз да. Биз эгерде бул мыйзамды кабыл алып алса, азыр жогорку кеңеш, бул коомдогу чыңалууга алып келет. Бул чыңалуунун азыркы кырдаалда бул такыр кереги жок. Бул негизи эле мыйзамдын кереги жок. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде, кайсы бир маселеге бөгөт коюп, болбойт деп чийип салган ордуна биз анын себептери менен күрөшүбүз керек да. Себеби эмнеде? Себеп мамлекет багыт бере албайт экен да. Мына бүгүн карап көрсөңүз 162 миң жанагы жөлөк пул алгандар бар. Алар кимдер? Алар байкуш теги колунда жок, кыйналып жашагандар, пособие алгандар. Канча пенсионер бар, канча жетим балдар бар, канча деген жаш кыздар бар, мына билим боюнча. Демек, мамлекет ушул багытта иштеш керек. Демек, мамлекет себептери менен күрөшүп, жакшы бир мындай бир идеологиялык, системалык бир негиздерди бериш керек. Жаштарга багыт көргөзүш керек. Ошол эле Муаммар Каддафи боюнча көп жерде жамандашат эмеспи? Ооба. Жөнөкөй мисалын айтып берейин. Муаммар Каддафи Ливияны башкарып турганда,
кылмыштуулук деген токтогон, такыр жоюлган. Ал эмне кылган? Ошол Муаммар Кадафи учурунда медбраттар, медсестралар $700 алчу, жаңы үйлөнгөн үй бүлөгө $64,000 бөлүнчү, эме пайызы жок. Теги окууга сыртка чыкканга мамлекеттик жөлөк деп $24,000 жардам берилчү студентке. Жана башка. Ал эмне кылды? Акырында кылмыштуулукту жоюу максатында өзү бульдозерге отурду дагы түрмөнү жана абакты түртүрүп салды. Өзү отуруп. Анан айтты, мамлекетте кылмыштуулук болбойт. Жана кылмыштуулукту токтотуш үчүн мен эле жана бийлик эле эмес, эл баардыгыбыз бирге күрөшүбүз керек деп. Бийлик бүгүнкү күнү мамлекет мыйзам менен зынакорлукка багыттай турган мыйзамды кабыл албастан элге жакшы бир идеологиялык багытты бериш керек. Кантип? Мейли кыздарга тарбия берсин, балдарга тарбия берсин. Теги ажыкелер айткандай, күнөө кимде? Күнөө эркектерде болуп атат да. Мүмкүн эркектердин шалакылыгынан, эркектердин билим албагандыгынан, эркектердин бүгүн жумушсуз жүргөндүгүнөн улам, туурабы? Үй бүлөлөр кыйналгандыктан, эптеп кызын турмушка берип салгандыктан, себептери абдан көп да, ошонун баарын талдап, анан мамлекет жолго салыш керек. Бүгүн мамлекет менен эл эки жакта эки башка жашап атпайбы? Мамлекет өзүнчө, эл өзүнчө. Ар ким өз арбайын согуп атат. Ошон үчүн мен айтам, бийлик эл менен жакыныраак иштеп, анан жакыныраак жардам көргөзүш керек. Жакшы. 91-70-70 сандары түз байланышка чыгып суроо узатсаңыздар болот. Бизде калыс деп аталган саясий кыймылдын төрагасы Жеңиш Молдокматов конокто. Бир аздан кийин жолугушабыз. Берүүбүздү улантабыз. Түз байланышка чыгыңыздар жана ошондой эле 8850 сандарына СМС маалымат жолдоп сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Макул, бул тарабында сүйлөштүк. Эми бүгүнкү күндөгү экономикалык абал. Сиздердин көз карашта кандай багыт менен бир чечип кете турган жол барбы биздин мына ушул азыркы экономикалык кырдаалдан чыгып алып кетиш? Мисалы, анын башында бүгүнкү күндөгү доллардын абалы, сомдун абалы, ошол эле баягы Бажы союзу деп атабыз. Анын бүгүнкү күндөгү мисалы буга чейин эптеп өзүнүн баягы жан багып келгендерге өтө эле кыйын болуп атат да. Анан бүгүнкү күндөгү деги эле экономикалык абалга сиздерде болгон патриот инсандардын, жаштардын көз карашы чечилип кете турган жагдай кандай? Же жокпу? Мен бир эки багытты көргөзө алам. Негиз катары. Биринчи бул өзүбүздүн ичибиздеги ички ресурстарга чоң анализ жасап, аларга баа берүү менен анан өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша мамлекеттик деңгээлде колдоолор көргөзүш керек. Эң биринчи бул ата мекендик өндүрүш тармагында. Мына бүгүн карасаңыздар, Бажы союзуна кирүүнүн кесепети жеңил өнөр жайы 40-45%га түшүп кетти. Бүгүн жанагы ун комбинаттары жабылууда, биздин чоң ири базарлар жабылууда. Ошол учурда мисалы Дордой азыр жабылуу баягы коркунучунда турганда, казактар ушуну пайдаланып өзүлөрүнө Дордойдун экинчи прототипин түзүп атышат, куруп атышат чоң базарды. Биз эмне кылышыбыз керек? 174 миллион адам жашайт. Бажы союздун мамлекетинин ичинде бул. Белоруссия, Россия, Казакстан. Ушул жерге эң керектүү, бардык нерселер керектүү. Чоң мүмкүнчүлүк ачылган. Бул Россия, Кыргызстан фонду түзүлгөн. $300 миллион келип түшкөн. Мына ошол $300 миллион бүгүн бир тыйыны бөлүнө элек бизнесмен, баягы жеке ишмердүүлүккө. Мына ошолорго ошол тыйындарды туура багытта, туура ишкерлерге жана туура иштерге багытташыбыз керек. Эң биринчи өндүрүш керек бизге. Мамлекетте өндүрүш болмоюнча, экспортко биз продукцияны чыгармайынча экономика өнүгө албайт. Бизде 90%дан көп, 96-97% биз импорттойбуз. Демек, мына карап көрсөңүз, мына Улуттук банк девальвация кылып атпайбы? Акчаны чачып сатып алып атат. Ар бир жумада 11, 12, 18 миллион долларга чейин кетип атат. Муну менен эмне кылып атат? Биз Улуттук банк канча көп долларды рынокко таштаган сайын, ошончо биз импорттоп атабыз да товарды. А товарды биз доллар менен сатып алып атабыз. Рынокто өзүбүздүн ички рыногубузда доллар жок калып атат. Эмне себептен? Себеп банк канча таштаган сайын доллар сыртка кетип атпайбы импорттоп. Анан наркы өсүп баратат. Ошондуктан девальвацияны да Улуттук банк кичине туура эмес кылат да. Азыр мамлекет жеңилдиктерди караш керек, өзгөчө жеке баягы кичи орто бизнести өнүктүргөнгө жол ачыш керек, салыктарды кыскартыш керек. Эң чоң бир көрсөткүч болот. Мисалы жанагы эркин экономикалык зона деп коет.
казактарда 10 жыл болду. Сез аябай өнүгүп атат. Мына ушундайга өзүнчө бир чоң аянтчаларды, площадкалар түзүп бериши керек. Ал жер баягы эркин экономикалык зона деген эмне? Ал жерге предприятиялар турат, түшөт, өндүрүштөр. Ал жерге ишкерлер келет. Бардык жеңилдиктер каралган, мамлекет тарабынан кепилдик берилет. Мына ошондо бир кандай бир жандануу башталат да. Бизде мына СЭЗ жөнүндө жөнөкөй эле мисал, СЭЗ жөнүндө бир мыйзамды карап көрсөңүз, жөн эле СЭЗ деген эле аты бар. Эч кандай жеңилдик каралган эмес, эч бир нерсе токулган эмес, эч нерсеси жок. СЭЗ өзүнүн аты менен гана жүрөт, Нарында турат, Бишкекте турат, эч кандай жылыш жок. СЭЗди иштетем деген адамдар чуркап жүрөт, аларды өкмөт карабайт. Анан чоң көйгөй бар да бизде. Аны элдин баары билет да. 10%, 5% деген бир шумук нерсе 20 жылдан бери келе атпайбы? Инвесторлор көп. Өзгөчө мына азыр чоң бир мүмкүнчүлүк бар. Орусия менен Туркиянын ортосунда чыңалуу пайда болбодубу? Ошол чыңалуу негизинде орустар санкция киргизип койду. Туркиядан келген бүт бардык товарларга тыюу салып койду. Түрктөрдүн рыногу азыр мындай бир өзүнүн товарына толуп, сыртка чыга албай турган учуру. Кыргызстан лакомый кусочек деп коет го, Кыргызстан эң ыңгайлуу мамлекет Туркия үчүн. Товарын чыгарып кеткенге. Кыргызстан аркылуу Казакстанга, Россияга, башка мамлекеттерге кирет да. Ошон үчүн биз азыр түрктөр менен иштешибиз керек. Кытай турат, Кытай мамлекети. Инвесторлор келет, көп эле келип атышат. Мына биз деле алып келип атабыз. Министрлерге киргенде эле эмне? 5%, 10%. Биз айтып атабыз, аныңа деле мейли. Мисалы, мына 2014-жылы бир инвесторду алып келдик. Баткенге 5 чоң завод куруп беребиз деди. Цемент заводу, жана башка. 10% эшет, 5% эшет. Биз айтып атабыз, мейли алгыла. 5%, 10% алгы. Бирок ушуну салсынчы. Салсын, заводун курсун, тигини курсун, муну курсун. Анан ал иштеп, өзүнүн кирешесин берип баштагандан кийин анан алы бергиле. Жок. Ага чейин алыш керек. Алыш керек, алып коюш керек. Ошонун кесепетинен эмне болду? Мына Акаев учурунда жана ДЭУ деген автоунаа чыгара турган завод. 10% сурап коюшту эле. Корейстер бурулуп алып кетип калды. Өзбекстанда бүгүн чыгарып атат. Өзбекстанда бүгүн эмне чыгат? Троллейбус чыгат, автобус чыгат, тиги чоң унаалар чыгат, жеңил автоунаалар чыгып атат. Бар жогу чыгат. Комбайнер, айыл чарба техникасы бүт чыгат. Эч кимге көз каранды эмес. Бизде ошонун баары келген. Биздикилер адатынча 10% сурап туруп алган. Тилекке каршы. Анан экономиканын да бир жери бар. Мына Орусиянын экономикасы оор кырдаалда бизге келген жана долбоорлор токтоп калбадыбы? Жогорку Нарын Каскад ГЭСтери. Аларды кура турган түрктөр, Кытайлар даяр турат. Коркпостон киришиш керек, куруш керек. Биздин чоң потенциал бул гидроэнергетиканы көтөрүш керек да. Ошол негизинде гидроэнергетиканы эгерде мисалы Кытайлар куруп беребиз десе, Кытайлар куруп эле алар менен келишим түзүп, Кытайлар эле сатып алгандай кылып коюшубуз керек. Түрктөр орустар бере турган акчанын жарымын эле урабыз деген түрктөр бар. Көрдүңүзбү? Жакшы. Эми дагы бир маселе бар. Бул азыр эле сиз сөз кылдыңыз, мына ушу бүгүнкү күндөгү эл аралык мамилелер. Кыргызстан кайсыл акыбалда туруш керек? Кыргызстан бул Россия же болбосо Европа биримдигиндей бир чоң мамлекет эмес, чоң держава эмес дегеним да. Андыктан биз өзүбүздү бирок ар дайым мындай кичинекей мамлекет деп сезбешибиз керек. Жана көп айтпашыбыз керек. Салым кошо алып тургандай сезишибиз керек. Өзүбүздүн ордубуз бар, өзүбүздүн кандайдыр атыбыз бар, жерибиз бар дегендей. Бирок ошол эле учурда геосаясий акыбалды баягы айдыңда Кыргызстан өзүнүн туруктуу позициясын билдириш керек. Жана ошондон баш тартпаш керек. Бул нейтралдуу. Азыр мисалы Орусия менен Туркия мисалда акыбал экөөнүн ортосундагы мамиле чыңалуу учурунда экөөнү Казактын тиги Назарбаевындай эле экөөнү тең тынччылыкка чакырып коюш керек. Кыргызстандын орду ошондо. Нейтралдуу болуш керек. Жакшы. Биз мына ушул коомдо болуп аткан абалды бир сыйра талдадык. Андан тышкары жаштардын оюн билдик, сиздин оюңузду билдик, кантип чыгып кетиш керек кырдаалдан. Дагы бир мына ушул бүгүнкү берүүбүз соңуна чыгып бараткандагы дагы бир суроом ушул болсун. Дагы бир кырдаал бар. Биз программанын башында сөз кылып, анан аягында мына ушул туурасында кеп кылалы дедим. Диний акыбал. Айтып атабыз азыр
баягы экстремизм күчөдү деп атабыз. Улам бир ай сайын эле террористти өлтүрдүк деп эле жарыялап калып атышат, эле кармап алдык, антик мынтик деп эле. Бүгүнкү күндөгү мына ушул акыбалдан кантип чыгыш керек? Сиз айткандай, балким массалык маалымат каражаттарынын ошондой бир аша чабуусунанбы, же болбосо башка бир туура эмес сындоосунан эл дагы коркуп турган учурда азырчы. Элден баягы миллион кандай кылсак дагы баары бир элди коркутуп алдык да. Биздин маалымат мененби, балким биздин чоңдордун кайсы бир деңгээлдеги пиарынанбы биз элди коркутуп алдык. Эл азыркы учурда кооптонуп турган маал, айрыкча диний багытта да. Сиздин оюңуз кантип чыгыш керек? Диний багытта Элди кантип ишендиребиз исламга? Диний багытта биз өтө ыкылдак болушубуз керек. Ар бир сөзүбүздү талдап, жаңылбастан ошо элге өзгөчө кайрылып, элге бир маалымат жеткирип атканда өтө мындай бир тереңдик менен ойлонуп айтып жазышыбыз керек да. Мен айтарым, мисалы, Кыргызстанда эмне көп десе эле арча көп менен серепчилер көп болуп калып эле, анан ошо камеранын алдына туруп эле ар ким серепчи болуп атпайбы? Анан жанагынтип көп чыгарып, ошо бийлик ошого жол берген сайын, мисалы жанагы жөндүү мусулман жамааттарына каршы чыгып, аларга кысым көргөзүп, сакалчандарга, анан тиги хиджабка, ошо атрибуттарына каршы чыккандар көбөйгөн сайын коомдук радикалдашуу өзү эле пайда болот да. Мисалы, Өзбекстанда эмне үчүн террористтер пайда болду? Жөндүү мусулмандарга кысым көргөзүп, аларга ошондой баардыгына бир запрет кое баштады да. Аларга ошондой бир кысым, басым мамлекет тарабынан күчтүү болгон сайын, алар чегинбестен эми өзүңдүн диниңди коргонуш керек да, өзүңдү коргонушуң керек, жаран катары, адам катары өзүңдү коргонушуң керек. Анан коргоонуга өтүп кетишти да. Мына казактар мактанып атпайбы? Таблиги жамаатты жаап салдык, террордук уюм депчи. Таблиги жамаатты жаапты деп, таблиги жамаат уюм деген катталган эмес да. Анан аларды жаап салды деген менен таблиги жамаат Казакстанда жабылып калган жери жок да. Иштеп атат да. Бизде таблиги жамаат боюнча өткөндө мына президентибиз да туура айтты, бул даватчыларды. Таблиг деген бул дават деген нерсе. Булар тескерисинче элге жакшы нерселер жеткирип атат да. Ислам жөнүндө, исламдын негиздери жөнүндө, ыйманга чакырып атышат. Мунун эмнеси жаман? Анан жанагындай серепчилер чыгып алып эле баарын эле ой жок эле жамандай берсе, сөзсүз түрдө жамааттарынан биз мусулмандардан каршы чыгып баштайбыз да. Ошон үчүн эмне кылышы керек? Эң биринчиден мен дагы бир жолу кайталайм, мамлекет жок дегенде өзү үчүн дин жана терроризм деген талдашы керек. Андан кийин элге айтышы керек. Мына дин деген моореки, терроризм деген моореки деп. Көрдүңүзбү? Анан ушунун негизинде мына коргоо кеңеши бекерден чыккан эмес да. Жакшы нерселерди кабыл алышы керек. Эң жөнөкөй мисал, ислам террористтери, ислам фундаменталисттери дегенди массалык маалымат каражаттарына алып салыш керек. Ушундай көп айтылган сайын, ислам террористтери деген сайын элдин ичинде аң сезимде пайда боло берет да, ислам террорчулар деген. Көрдүңүзбү? Ушундай нерселерди акырын алып жумшартышыбыз керек. Сакалчандын баарын эле террорист катары кабыл алып берген. Анан негизи дин, ошо ислам жөнүндө жакшы нерселерди көбүрөөк чыгарышыбыз керек. Биз акыркы күндөрдө эмне жаңылык койсоң эле террорчулар, жаңылык койсоң эле исламисттер деп чыгып атпайбы? Ошону жумшартыш үчүн, элге жакшы пикир жаратыш үчүн дин жөнүндө маалымат беришибиз керек. Исламдын жаман жагы жок да, туурабы? Ошо ислам жөнүндө айтышыбыз керек. Анан эң чоң бир Кыргызстанда көйгөй бул ошо исламды жеткирген адамдардын билим сапатынан болуп атат да. Ошон үчүн өткөндө бир агайыбыз менен сүйлөшкөндө жакшы нерсени айтты эле да. Бизде агартуучу топ болуш керек деп. Агартуучу топ. Биз азыр теологдор, эксперттер деп айтпайбыз, агартуучу топтор кириш керек. Аяк аалымдар, ажылар кирсин, эксперттер, теологдор кирсин, светтиктер кирсин, баардыгы кирсин. Ислам жөнүндө түшүнүкү бар жана түшүндүрүп бере ала турган адамдар кирип, анан ушу агартыш керек. Өзгөчө жаштар үчүн аянтчалар түзүлүш керек мамлекеттик деңгээлде. Ошо жаштарды жакшы бир идеологиялык негизде тарбиялай турган программалар иштелиши керек. Анан биз айтып атабыз, бүгүн кеч болуп кала электе, бүгүн 5, 6, 10 жылга кечип калдык. Дин боюнча элге маалымат бериш немесин айтып атам да. Кеч болуп кала электе бүгүн бюджеттик негизде, ушу мамлекеттик бюджетке киргизип, чоң бир ири программаларды алып чыгышыбыз керек. Диний, мамлекеттик коопсуздук боюнча. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз дагы бир суроо берүүсүнүн аягына чыгарып атабыз. Ушул аяккы да бир суроом болсун. Бул баягы сиздин иштеген ишиңизге тууралуу болуш керек. Бир учурда мына ушул чет элдик агенттер деп катуу күрөшкөнсүз. Анан
эмне болуп атат бияга? Кичине басаңдадыбы? Сиздердин кайсы бир деңгээлдеги мына ушул аракетиңиздерден бир аз шүйүү түштүбү же ошол эле абалындабы? Туура айтасыз, 2015 жылы, 14-15 жылы 2 жыл аралыгында 2 мыйзам жогорку кеңешке кирген. Бул чет элдик тыңчылар жана НПОлор боюнча. Анан экинчи мыйзам бул жана гомосексуализмге пропаганда кылууга тыюу салуу. Экинчи мыйзам боюнча 3-чү окууда каралат, жакын каралыкта, жакында эле жогорку кеңешке кирип чыкты. Чет элдик тыңчылар экинчи окууда каралышы керек. Ошондо процедура боюнча 3 окуудан каралып, ана президент кол коюшу керек да. Эми чет элдик тыңчылар боюнча күрөш дагы уланат. Бул өтө мындай оор жана чыр мыйзам. Себеп Кыргызстандын 20-25 жылдык тарыхында эң көп НПОлор болуп кеткен да. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде 24 000 деп жүрөт, 25 000 ошо НПО бар экен деп жүрөт. Булар өтө көп болуп кеткен. Бир, экинчиде булардын бюджети чоң, акчасы чоң. Анан булардын колдоочусу чоң. Мен бардык жерде айтып жүрөм да, биз ошо НПОлор менен күрөшкөн жерибиз жок. Биз алардын желегин карматып, жана желегин үстүндө турган ошо чоң мамлекеттер менен күрөшүп атабыз депчи. Алардын артында турган мамлекеттер бар да. Анан биз айткан жерибиз жок, бардык НПОлор жаман деп. Биз айтып атабыз, ошо НПОлордун ичинде башка мамлекеттердин кызыкчылыгында иштеген тыңчылар жүрөт деп. Кимдер? Мен дагы бир жолу кайталап айтып кетем. Чет элдик тыңчылар бул ушу башка мамлекеттин өкмөттөрүнүн кызыкчылыгында алардын тыйынын алып, анан ушу биздин мамлекеттин ичинде былык салган уюмдарды атайбыз да. Кудайым буйрса, быйыл дагы күрөш уланат. Инилерибиз дагы буга активдүү катышып баштады. Жакын аралыкта ушу февраль-март айында активдешет. Ийгилик. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн коомдогу жалпы абал жана ага жаштардын көз карашы туурасында кеп кылдык. Бүгүн бизде мейманда Калыс деп аталган саясий кыймылдын төрагасы Жеңиш Молдохматов болду. Сизге ийгилик, чоң ыраазычылык жана ошондой эле мына ошол жасаган иштерден сөзсүз түрдө майнап чыксын, элге керектүү жакшы нерселерди гана жарата билиңиз деген ишеничте бололук. Бизде апаларыбыз айтып калчу эле, бардык нерсенин чеги бар деп. Анысыңарындай бардык нерсеге чек жарата билгенге аракет кылалы жана дагы бир улуу ойчулдардын сөзү бар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген. Анысыңарындай мына ушул тазалык эң биринчи ислам дининде экенин эстен чыгарбаңыздар. Аллах буйруган болсо, иншаллах, бир жумадан кийин жолугушабыз. Көрүшкөнчө кайыр. Yeah.